чоң атасы тарабынан зордукталган 15 жаштагы кыз 2026 жылдын күнү 5 февраль Базар Коргон РИИБдин нөөмөт бөлүмүнө Базар Коргон районунун 1991 жылы туулган арыз менен кайрылган. Анда 1955 жылы туулган. Аттуу жаран өзү жашаган үйдө 2011 жылы туулган. Аттуу жашы жете элек небересине карата физикалык зомбулук көрсөтүп, зордуктап жыныстык катнашка барганын билдирип, мыйзам чегинде чара көрүп берүүнү суранган. Аталган маалымат 2026 жылдын 5 февраль күнү Базар Коргон РИИБдин тергөө кызматы тарабынан кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 154-беренеси зордуктоо менен кылмыш иши козголгон. Ошондой эле кызга карата тийиштүү соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Козголгон кылмыш ишине шектүү катарында 2026 жылдын 5 февраль күнү Базар Коргон районунун 71 жаштагы аттуу тургуну кармалып, Базар Коргон райондук соту тарабынан 2 айлык мөөнөткө камакка алынган. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы. Кумарбек Абдыров 21 тергөө абагында асынып каза болду. Шектүү Кумарбек Абдыров абактагы бөлмөнүн ички тор ишине шымына асынган абалда табылды. Окуя 2026 жылдын 7 февралында саат 12:30 чамасында болгон. Ал Бишкек шаарындагы У-21 мекемеде СИЗО-1 камалып турган. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматы билдирди. Маалыматта мекеменин дарыгерлери биринчи медициналык жардам көрсөткөнүнө карабастан, ал ушул жерде каза болгону айтылат. Окуя болгон жерге жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын тергөө ыкчам тобу жана прокуратура өкүлдөрү барып, тиешелүү иш кагаздары чогултулуп, окуя маалымат эсеп журналына катталды. Азыркы учурда соттук медициналык экспертизалар дайындалып, сотко чейинки текшерүү иштери жүрүп жатат, деп жазылган маалыматта. Кумарбек Абдыров 2025 жылдын 17 декабрында Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайынан 1 СИЗОго которулган. 1 май райондук соту 2026 жылдын 26 январында анын бөгөт чарасын 29 мартка чейин узарткан. Былтыр 30 сентябрда Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгы 17 жаштагы Айсулуу Мукашеванын сөөгүчү облусунун Кемин районунун Жел арык автожолунун 14 чакырымынан тапканын кабарлаган. Милиция шектүү катары тоноо, адам өлтүрүүгө аракет жасоо, киши өлтүрүү, адам уурдоо, каракчылык айыбы боюнча мурда соттолгон 41 жаштагы Кумарбек Абдыров аттуу жаранды кармаган. Алдын ала сурак учурунда ал кызды зордуктап, мыкачылык менен өлтүргөнүн мойнуна алган. Кийинчерээк Айсулууну өлтүрдү делген жаран жалпысынан 7 кылмыш иши боюнча шектелип жатканы кабарланган. Маалыматка караганда 4 кыз зордукталып өлтүрүлгөн, 2 кыз аман калган, дагы бир кыздын жагдайы белгисиз болгон. Америкага үй бүлөсүн багам деп кеткен. АКШта кармалган кыргызстандык ким? АКШта трак башкарып баратып, 4 кишини өлтүрө сүзүп алган кыргызстандык Бекжан Бейшекев тарабынан кармалып, камалганы белгилүү болду. 1995 жылы туулган Бекжан Ысык Көл облусунун Тору Айгыр айылынын тургуну болгон. Анын классташтарынын BBCге билдиришинче, ал билимдүү, тарбиялуу болуп чоңойгон. Үйдүн кичүүсү, абдан жакшы жигит эле. Мектептин президенти болуп, кийин улуттук гвардияда кызмат кылган. Кызматын өтөп бүтүп, милицияга жумушка орношуп лейтенант наамын алган. Кичинесинен чечкиндүү болчу. Эми үй бүлөсүн багам деп Америкага кеткен да, деди жакын досу Элдияр. Бекжан өзү абдан жакшы бала, кичпейил, эч кандай жаман ой жок. Жакшы үй бүлөдө чоңойгон, тарбия көргөн бала, ал сабактарын жакшы окуган. Убагында мектептин президенти болуп жүргөн бала. Анын башына түшкөн бул кырсык. Эч ким мындай акыбал менин башыма келбейт деп кепилдик бере албайт. Бул трагедия болуп жатат. Азыр классташтарыбыз менен сүйлөшүп, баарыбыз кайгырып жаман болуп турабыз. Интернетте ар ким ар кандай оюн жазып жатат. Менин айтарым, бул кырсык, бул сыноо. Бекжан бирөөгө атайын жамандык кыла турчу бала эмес. Мен бийлик өкүлдөрүнөн, биздин элчиликтерден ушул балага юридикалык жардам көрсөтүүсүн суранат элем. Бул анын үй бүлөсү үчүн, керек болсо бүтүндөй өлкө үчүн трагедия болуп турат, деди Бекжандын классташы Айпере. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 4 кишинин өлүмүнө айыпталган Бекжан Бейшекев кыргыз жараны экенин ырастап, бул маселе Кыргызстандын АКШтагы элчилигинин жана Чикаго шаарындагы башкы консулдуктун көзөмөлүндө экенин маалымдады. Бул маселе Кыргыз Республикасынын АКШтагы элчилигинин жана Чикаго шаарындагы башкы консулдуктун көзөмөлүндө болуп, алар АКШнын компетенттүү органдары жана Б иштеген компания менен өз ара аракеттенүүдө. Ошондой эле бул окуяга байланыштуу зарыл чараларды көрүүдө. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Жабыр тарткан жаранга тез сакайып кетүүнү тилейт, деп айтылат маалыматта. Мурдараак АКШта кыргызстандык жаран жүк ташуучу унаасы менен жүргүнчү ташыган автоунааны сүзүп алып, 4 адамдын өмүрү кыйылганы кабарланган.
Кошмо Штаттардын иммиграция жана бажы полициясы билдиргендей, 3 февралда кыргызстандык Бекжан Бейшекеев 18 дөңгөлөктүү трагын чокул буруп, каршы тараптан келаткан унааны сүзгөн. Жыйынтыгында экинчи унаадагы 4 америкалык 50 жаштагы Генри Айфер, 25 жаштагы Мена Айфер, 19 жаштагы Пол Айфер жана 23 жаштагы Симон Жирот каза тапкан.